Кыргызстандын мурдагы президенттери менен Дубайдагы жолугушуусу тууралуу президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине маек курду. Ал мурдагы президенттерди Дубайга чогултуудан мурда Бишкекте Сооронбай Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаевди элдештиргендигин билдирди. Ошондой эле Дубайдагы жолугушууга келген мурдагы президенттерге ал жерге башка дагы мурдагы президенттер келери тууралуу алдын ала эскертилбегендигин ырастады. Бири-бирине айткан жокпуз, бул чындык. Айтсак айрымдары келбей коет эле, деди президент. Садыр Жапаров аларды чогултуу максаты ынтымакка алып келүү болгондугун, жолугушууда муну баары кубатташкандыгын, жолугушуу 4 саатка жакын созулгандыгын айтты. Ошондой эле ал коомчулукта Курманбек Бакиев боюнча айтылып жаткан сын пикирлерге жооп берип, Бакиевке соттун чечими бар экендигин, келсе камакта олтуруш керектигин белгиледи. Эске салсак, 18 февралда президент Садыр Жапаров мурдагы президенттердин башын бириктирип, бир столго отургузгандыгын Facebook баракчасына жазган. Мындай кадамга эл жердин ынтымагын ойлогону үчүн бардым деп түшүндүргөн. Социалдык түйүндөргө комментарий жазгандар мурдагы президенттер арасынан Бакиев гана өлкөгө келе албай жүргөндүгүн, Дубайдагы жолугушуудан кийин ага жол ачылышы ыктымал экендигин белгилешкен. Буга чейин Алмазбек Атамбаев өлкөнүн мурдагы жана азыркы президентинин жолугушуусу тууралуу билдирүү тараткан. Атамбаев өлкөдө тынчтык жана биримдик орнотуу менен Бакиевди Кыргызстанга кайтаруу эки башка нерсе. Бул экөөнү бириктирүү таптакыр башка жыйынтык берет. Көп кан төгүлгөн, аны унутуу мүмкүн эмес. Президент Садыр Жапаров мени укту жана туура чечим чыгарат деп үмүттөнөм, деп жазган. Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев өлкөнүн мурдагы жана азыркы президенттин жолугушуусун тарыхый окуя катары сыпаттап, мамлекеттүүлүктү бекемдей турган аракет деп билдирген болчу. 2010 жылы 7 апрелде Кыргызстанда кезектеги ыңкылап болгон. Митингдер өтүп, натыйжада 90 адамдын өмүрү кыйылган. Бакиев үй бүлөсү менен өлкөдөн чыгып кетип, ошондон бери Беларуста жашап келет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нарын облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Бишкек-Нарын-Торугарт унаа жолунун абалы менен таанышты. Ошондой эле президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн жыйынына катышты. 17 февралдан тарта Нарын облусунда өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Учурда трассада кар көчкүлөрүн жасалма жол менен түшүрүү иштери жүрүп, атайы техникалар иштеп жаткандыгына байланыштуу унаалардын өтүүсүнө убактылуу чектөөлөр киргизилген. Мындан тышкары Акылбек Жапаров Нарын шаарындагы саатына 100 жүргүнчүнү кабыл ала турган автовокзал комплексинин курулушу менен таанышты. Ошондой эле үстүбүздөгү жылы Нарын аэропортунун аэродромунун элементтерин жаңылоо иштери пландалууда. Акылбек Жапаровдун маалыматына караганда, быйыл атайы техникаларды алууга 2,5 миллиард сом бөлүнгөн жана ал Нарын облусуна дагы берилет. Түркияга барган куткаруучулар Кыргызстанга кайтып келишти. Аларды салтанаттуу түрдө тосуп алууну өзгөчө кырдаалдар министрлиги уюштуруп, кызматын татыктуу аткаргандыгы үчүн ыраазычылык айтты. Бул жерде ар бир биздин куткаруучулардын салымы зор. Ар бир ушул 8 адамдын куткаруусунда ар бир аракеттик күч. Тосуп алууга келген ар бир жарандын жүзүнөн куткаруучуларга болгон ыраазычылык, урматтоо байкалып турду. Толкунданып, сыймактанатам, горжусь. Ve Türkiye'de Kırgız kurtarıcıların çalışmaları örnek seviyedeydi. Biz hem bakanlığa hem bütün Kırgız halkına hem de kurtarıcılara minnettar olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Diyoruz. Burada biz şunu gördük. Biz kardeş olduğumuzu gördük. Gerçekten bunu da pekiştirdik. Hepsine Allah razı olsun. Куткаруучулар керек болсо өз өмүрүн тобокелге салып, кызмат кылганын жашырган жок. Айрым жан кейиткен учурда көздөрүнө жаш алышкан. Ар бир адамдын сөөгүн, тирүү жанды таап чыкканда, ар бирибизде ушундай аябай кейиничтүү, аябай жаман сезим болуп атты. Ал жерде шарт өтө эле жок учур болду. Ошого карабастан бардык аракетибиз менен өз жардамыбызды берип келдик. Ар бир мүнөттү, ар бир секундту туура пайдаланып, түнү күнү биз эмгектендик да. 6 айлык биз жарайым 6 айлык боюндагы келинди чыгарганда, ошол жерде биз эмес, бүткүл дүйнө ыйлады да. Жардам көрсөтүү ишинде керек болсо иттердин да пайдасы чоң болгон. Жит менен эле барып, кандайдыр өтө оор жит болсо, ошол жерден касып, айтып да, белгилүү кылып атты. Ошол жерде касканда чыгып атты бизде. Бул иттин артынан, бул иттин жардамы менен бир тирүү жаран табылды. Калган көбү 20-дан ашык
30га жакын өтүп кеткен адамдар табылып чыгып берди. Кыргыз-түрк элинин боордош экендигин ушул жагдай ачык көрсөттү. Мындан ары жакшылыктарга ортоктош болгон жаңылыктар көп болсун деген ой тилектер айтылды. Акыркы маалыматтар боюнча 20 февралдагы жер силкинүүдө Түркияда 6 киши мерт болду. Сирияда 3 киши өлгөндүгү айтылууда. Эки өлкөдө кеминде 800 адам жабыркаган. Дүйшөмбү күнү Түркияда жергиликтүү убакыт боюнча саат 8 чамасында 6,4 жана 5,8 балл болгон 2 жер силкинүү катталган. Түрк бийлиги маалымдагандай урандылардын алдындагы кишилер болушу мүмкүн. Куткаруу иштери уланууда. Жер титирөө Египет, Ливан жана Иорданияда да сезилген. 6 февралда Түркия менен Сирия чектешкен аймакта күчү 5,7, 7,8 балга жеткен жер титирөөдөн өлгөндөрдүн жалпы саны 47 миңге чамалады. Жараат алгандар 115 миңдей болууда. Кошумчалай кетсек, Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн Кыргызстандын каржы министрлиги тарабынан атайы эсеп ачылган. 21 февралга карата эсепке 55 миллион 757 миң 825 сом жана 14 400 рубль чогулган. Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн каржы министрлигинин борбордук казналыгы тарабынан ачылган атайы эсепке жардам берүүнү каалаган бардык жарандар сом, доллар, рубль жана евро валютасындагы каражат которо алышат. Бүгүн 21 февралда Бишкекте такси кызматынын айдоочулары нааразычылык акциясына чыгышты. Алар оң рулдуу унаалар менен такси кызматын көрсөтүүгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбооруна каршы пикирлерин билдирип жатышат. Борбор калаада 30га жакын унаа тынч жүрүш жасап, Борбор калаадагы Максим Горький атындагы Сейил бакка чогулушту. Биздин азыр такси тармакта иштегенге тыюу салынып аткан оң рулдуу унаалар боюнча ушундай бир мыйзамдарды киргизүүсүн токтотсун деген сунуш менен келдик. Себеби азыр өзүңөр көрүп аткандай Кабминдин мынакей общественный обсуждениясына койгон экен, общественное обсуждение деп. Ал жакта, оказывается, ошол жактан эле колдоо өттү деп туруп эле ушундай тыюу салып коюшу мүмкүн экен да. Ошого биз каршыбыз. Себеби бизде праворульный машиналар менен 70% анан. Бул аябай көп адамдар да, таксиде иштегендер. Анан ошончо адамды каяка алып барабыз? Анан отуруп алып эле бир кабинетте закондор чыгарып эле бизге акырын буттосо берсе, биз политик эмеспиз. Биз жөнөкөй простой эле айдоочуларбыз. Бизди жөн эле коюп, мисалы биз чыккан жокпуз, бирөө кетсин, тиги кетсин, бул кетсин. Биз реально өзүбүздүн талап менен гана чыгып атабыз. Бизге шарт түзүп берсин. Мындан кийинки кадамдарыңыздар кандай болот? Биздин кадамдарыбыз азыр Кудай буйрса, биздин юрист бүгүнкү неменин негизинде кат жөнөтөт. Жогорку кеңешке жөнөтөбүз, депутаттарга жөнөтүп, ошол адамдардан да колдоо күтөбүз деп ойлоп атабыз, Кудай буйрса. Андан тышкары Садыр Нуркожоевичке да жөнөтөбүз. Чогулган такси кызматынын айдоочулары патент сатып алуу, салык жана соцфондго камсыздандыруу төлөмдөрүн төгүү, жеңил таксилерге лицензия киргизүү жөнүндөгү талаптар боюнча дагы кеп козгошту. Жарандык активист Эртай Исаков төмөндөгүлөрдү билдирди. Любой өлкөдө, дүйнө жүзүндө практикада ушундай да, таксисттерге эң акыркы учурда асылат, эң акыркы. Эми таксистер кимдер булар? Эң жөнөкөй калк. Байкап көрсөңөр. Анан мына Уланбек айтып кетти, чындап таксистер үчүн биринчи шарт түш керек, условия түш керек. Андан кийин бир ушундай нерсе киргизсе болот да. Ички иштер министрлиги оң рулдуу унаалар менен такси кызматын көрсөтүүгө тыюу салууну сунуштап жатат. Токтом долбоору коомдук талкууга коюлду. Мындай сунуш жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу, жүргүнчүлөрдү ташуудагы кырсыктарды алдын алуу жана транспорт ишин көзөмөлдөө максатында иштелип чыкканы айтылууда. Айдоочулар бул менен такыр макул эмес. Бизде өзүңөр көрүп аткандай правый рульду жабазып отушпайбы? Мисалы менин машинам Honda Fit. Мисалы менин ондой таанышым бар да. Ошону мисалы үчөөнүкү өзүнүкү дагы выкуп калышкан, бирөө кредитке алган, ошонун баары жабылып калса эмне болот дейм да. Алардын баары квартирада жашайт, бала бакырасы бар. Анан эми бизге асылганы билбеймиз, эң эле мындай бир жөнөкөй эле жумушту кылабыз. Биз мисалы мамлекетте кыйнабайбыз эч качан. Тияк биякта өзүбүздүн ишибизди өзүбүз кылып эле жакшынакай жаныбызды багып жүрөбүз да. Эми азыр правый рульду жабабыз деп эле ушундай асылып атышат, анда бизге левый руль берсин да, чеси ошончолук эле катуу кетсечи. Кыргызстанда оң рулдуу машиналарды алып кирүүгө 2015 жылы бөгөт коюлган. Бирок ага карабай андай унаалар дале көмүскө киргизилип жатканы айтылат.
Ушул тапта Кыргызстанда 1.103.445 жеңил машина катталган. Анын 189.127си оң рулдуу унаалар,